pushing you, pushing I'm pushing you, pushing away. You're pulling, but I'm pushing. Жасалма уруктун эң негизги маанисин түшүнбөйт да. Ар бир музоону таразага тартабыз. Балдары негизи атасына окшоп болуш керек да. Кайсы даярга канча литр сүт сатсам чыгат, ошо боюнча зарплата алат. Бир уйга 1,5 гектар жер керек да. Салам алейкум, коллегалар. Мурдагы видеолордо эсиңиздерде болсо, Taurus Genetics деген америкалык компания боюнча Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Мирбек байке менен интервью кылабыз деп айткан болчумун. Ошол убакыттагы келип жетти. Буюрса бул видеодо жасалма уруктандыруу боюнча маек кылмакчыбыз. Жана уйларды, букаларды, чоң чарбаларда кантип багат, ошолор тууралуу дагы айта кетмекчибиз. Видеону түрдүрбөй аягына чейин көрсөңүздөр абдан көп маалымат аласыздар деген ишеничтемин. Байке, айылдан кишилер көп сурашат да. Мисалы, бука эле кошкон жакшы депчи. Жасалма уруктандыргандан кийин 2-3 жылдан кийин уйлар туубай калат, же болбосо баягы жатыны бузулуп калат, ушундай сыяктуу маселелер болуп калат да. Анан деги эле ушул жасалма уруктандыруунун келечеги кандай болот Кыргызстанда, эмнеге жасаш керек, ошол тууралуу кенен айтып берсеңиз. Биринчиден, эми дүйнө боюнча ошол эле Европада, Америкада бүт дүйнө мыкты мамлекеттерде мыкты айыл чарбасы өскөн мыкты мамлекеттердин ичинде арасында бүт баары эле ушул жасалма урук менен иштеп атышат. Эмне үчүн дегенде, биринчиден биз жакшы тукум алыш керекпиз. Жакшы тукум алыш үчүн жакшы бука керек. Эми биз түшүнөтпөйбүз, ар бирибиздин жакшы букабыз жок да, үйдө турабы. Анан эми, например, бир эле айылда болсо, ошо айылдын эмесин айтып берген, бир айылда болсо, бир айылда бир жакшы эле мыкты бука бар, бука. Ал бука ошол эле бир ушул айылдын эсеби менен салыштырганда ошол бир жакшы уйдан алынганда, ал жакшы уйубуз бир 10-15-20 литр. Эң кыйын дегенде 20 литр берет. А бүгүнкү күндө ошол эле, например, Америкадан же Европадан уруктар келип атышат. Аякта эми ачык айталык, генетиканын мындай деңгээли биз менен салыштырганда топ эле өдө да. Анан ошол жактагы уйлар 30, 40, 50, кээ бирелер рекордистка деп коет, 60 литр сүткө, бир күнгө 60 литр сүт берген уйлар бар да. Анан ошол уйлардан жакшы мыкты, ошол деңгээлдеги жакшы мыкты букаларын алган уругун бияка Бишкекке алып келип, Кыргызстанга алып келип уруктансак, ошол эле биздин кыргыздын уйдан жакшы музоо алып, ал ургач болобу, эркек болобу, анан ошону иштетсек болот да. Биринчиден биз эт маселеси сапатын, сүт сапатын көтөрө алсак болот. Ошентип Кыргызстанга мыкты букаларды алып келип эле, ошол мыкты букалардын уругун алып келип туруп, Кыргызстандагы бүт ошол малдын санын эмес, сапатын көтөрсөк болот да. Жанакы сөз 3 жылдан кийин, 2 жылдан кийин ал иштебей калат, анан бирдеме болуп калат деген себеби бул туура эмес да. Эмне үчүн дегенде, мындай да, кээ бирөөлөр ушул жасалма уруктун эң негизги маанисин түшүнбөйт да. Бул негизи мааниси, жанакы орусча айтканда искусственное семение деп атпайбызбы бул. Бул орусча айтканда всего лишь метод доставки. Эң негизи мааниси бул метод доставки. Ал бука
өзү иштейби же жанакы шприц менен искусственно киргизип коебузбу? Ал всего лишь метод доставки. Башка эч кандай тайсы жок. Эң мааниси бул кайсы урукту ошол уйдун эмесине киргизебиз да. Например, мындай айтканда, ошол эле Кыргызстандагы любой буканын уругун алып туруп куйдурсак болот да. Бул деле, например, жасалма урук болуп атпайбы? Кыргыз үйдүн эле. Кыргыз үйдүн. Бирок анан ошондо эл түшүнбөйт, айтат да, бул жасалма урук болсо, анда бул аябай мыкты депчи. Жок. Силер ушу жасалма урукту алып аткандан кийин, жасалма силер сураш керексиңер, караш керексиңер. Ал урук кимдин, кайсы буканын уругу? Азыр биз ошентип акырын башка темага өтүп кетебиз. Ал кайсы породалык? Мага эмне керек? Мага сүт керекпи, же эт керекпи? Анан дүйнө боюнча бөлүнөт да породаларчы. Эт сапатындагы, сүт сапатындагычы. Анан ошол сүт сапатындагы ар кандай породалар болот. Анан караш керек. Мага сүт керекпи, эт керекпи? Экинчи маселе, мен ал уйду кантип багам? Жайлоого жиберемби, же үйдөн чыгарбай, жанакы айтканда стойло содержание болобу? Вот ошол. Анан менин тоютум кандай? Шарттын барбы, жанакы сочный корма деп коет азыр, жанакы сочный корма ошонго деңгээлим чыгабы, ошонго боло алабы депчи. Анан ошондо биз айтып атпайбызбы, жакшы урукту бул негизи жасалма урукту жасаганда обязательно бул жана криогенный установкадан өтөт. Жанакы заморозка болот азот мененчи. Азоттун температурасы 196 градус минус. Ал температурада микробтор бүт бары өлөт. Поэтому многие микробтор өлөт да. Микробтор өлөт, тигилет. То есть, бүгүнкү күндө ветеринариялар айтып атат, көп болезнь бар. Болезнь көбү ал жанакы жасалма уруктан өтө албайт. Жете албайт да. Анан ошол болезньлар өтө албаса, ал жөнөкөй эле жанакы ошол урук, ал жасалма урук ошол эле буканын уругу. Ал тиги уйдун ичине түшүп, анан музот алгандан кийин, ал 2 жылдан 3 жылдан кийин эчтеке деле болбойт. Анда туура эмес эмелер да, неправильное мнение дегенди, чоң айтканда. Ошон үчүн ал жасалма уруктан эчтеке болбойт. Время, вот. Ага. 20-го. Сегодня что у нас? Бүгүн 27-си? Вот неделя. 7 күндүк экен да булар. Булар тукум? Породасы эмне? Галштина фрискилер экен. Ага. Бул аттары кандай сразу эле берип жатат? Ошол кличка номер мамы. А внизу дата рождения. А это уже ее битка, ее кличка. Видишь, мамасы. Когда мама родила. Да. Сливка. А потом в зависимости от этого папа, мамасы уже готовы. И уже родословность билесим, да? Да, не мама. Опять это же дали, да? Нет, слива, а это сливка. Мамасы кличкасы кайсы буква болсо, ошол буквадан ийгерден кличка берет. Диана и там Двина. Двина. Клеткаларды көрдүңүздөрбү? Ошондой жазылат экен, ичинде саман турат, жыгач, анан өзүңүздөр көргөндөй соска менен укчу менен эмгеге ылайыкташтырып жасалып аткан дагы, алды бетон, сидиктер агып кетет, боктору баягы алды такай кургак болот экен да, коллегалар. Көргөнүңүздөрдөй. Биз крестьянский хозяйство чабрецегендебиз азыр. Бул чарба эки порода боюнча постановлением правительствонун чыккан постановлениеси боюнча племзавод болуп эсептелебиз. Бирөө галштина фриская порода, чернопёстрый скот, а экинчиси болсо бурый швец деп коет кыргызча алатабызки да. Эми үчүн эки породаны өстүрүп атабыз, себеби хозяйство законченный циклында музот туулгандан баштап уйдун сүтү салып, анан ошо сүттү өзүбүздүн
молочный цех бар, колбасный цех бар, ошол жака жиберебиз да. Ошон үчүн баягыреки окончательный цельди, чтоб качественный сыр болсун, молочно кислый продукция болсун деп 2 порода менен өнүгүп баратабыз да. Общий поголовье азыр ушулку күндө 1678, почти 1700 башта биригип, 2 порода биригип. Ошонун ичинен где-то 53-54% галштина фриз, а калгандары бурый швец. Теперь смотрите, мен жөн эле мисал келтиргим келет. Быйыл 21-жылы Кыргызстанда мындай термин бар да, средний удой на фуражную корову деп коет да, бир уй бир жылда канча килограмм сүт берет. Кыргызстанда бир уй бир жылда 21-жылы 1980 килограмм менен жабышты да. Ну даже давайте 2000 килограмм деп коелу. Бир уй Кыргызстанда бир жылда 2000 килограмм сүт берсе, а биз болсо быйыл 21-жылды 5700 килограмм менен жаптык средний. Ошондо почти 3 эсе көп болуп атат да республикага караганда. Бирок ошонун ичинен арасында 7000-8000 килограмм сүт берген уйларыбыз бар, рекордистки деп коет. Эми мен силерге кыскача айткым келет да, ушунун баары кандай себеп менен ушуга жеттик. Мен ушул жерге 16-жылы келгем да жумушка. Мен жалгыз өзүм келген жокмун, целый команда менен келдик. Зоотехник, селекционер, зооферма, семенатор дегендер. Себеби бул ключевой позициядагы специалисттер, к сожалению, азыр Кыргызстанда ошо жетпегендиктен, зоотехниктердин ветврачтардын жетпегендигинен жакшы өнүгө албай атабыз да. Вот кантип жеттик? Биз жаңы келгенде ушул фермага бир күндө 1300 килограмм суточный молоко сатып элек. 1300 килограмм, вот элестеткиле. Азыр ушул күндө 9300-9500 килограмм бир суткада сайбыз да. Ошонун бир жуманын 3-4 күнүн өзүбүз переработка кылабыз молочный цехте, а 3 күнү кеде 4 күнү бир жумада кант сүткө кетет, Белорика деген марка менен продукция чыгат. Ошол мына быйыл 6 жыл болот, 7 жылга кетебиз, ушул жыйынтыкка кантип жеттик. Эми мен силерге айткым келет, эң негизи вообще эгерде уйгармайбыз, ошонун сүтүнөн пайда көрөбүз десеңер, ключевой центрде селекционный работа болуш керек да. Кандай түшүндүрсөм, кыргызча айтканда мына айылда уйгармайбыз, баягы эле уй, мындай сыртынан карасаңар, ошол эле бурый швец алатабызки. Бирок 5 литр, 8 литр сүт берет. А биздин уйлар, мына азыр көрөсүңөр видео съемкадан, ошондой эле уйлар сыртынан карасаңар, ошол эле бурый мазь, бирок алардын эң эле аз берди дегени 18-20. 11-12 литр сүт берген уйларды биз ушу как бы выбраковкага чыгышат да. Баягы тукум алалы деп эле кармабасак, а так арасында ошо бурыйдын арасында 32-38 литр сүт берген уйларыбыз бар. А черно пестрый болсо, жыры кичине төмөнүрөөк, но объем молока намного выше бурый швецке караганда. 41-45 литр сүт берген уйларыбыз бар. Теперь эң негизгиси подбор быков деп коет. Биз ошо 16-жыл ушул жерге жумушка келдик, бирок ушул хозяйство 13-жылдан баштап Taurus Genetic деген фирма бар Бишкекте. Это прямой дистрибьюторный центр американских 3 компаний. Sexton Technolog, Worldwide Cyrus деген, Accelerate Genetic деген фирмалардын. Вот мына могу каталогтар. Жыл сайын бизге каталог келет. Ушул каталогдун ичинен биз таңдайбыз да, не просто мына бул галштина фриздерде любой эле буканы ала бербейбиз да, мунун ичинен индикаторлор бар. Мына могунун баары продуктивность, легкость, азыр мен морекине көргөзөм, бул жер жакшыраак көрүнөт. А бул бурый швец. Тоже таңдайбыз. Вот мына азыр ушул быйыл иштеп аткан букаларыбыз, мына ушул күндө могу букалардын музоолорун алып атабыз, мына азыр барып тарттык видео менен. Ошол могуреки букалардын балдары да. Вот смотрите, могу жерден эгерде көрүнсө жөн элекей мисалда, мына могу жерде продуктивность. Ошо биз уругун алган буканын мамасы канча литр сүт берген. Мына могу жерде жазылып турбайбы? Көрдүңөрбү? 1 жылда мен азыр силерге айтып атпаймынбы? Прям гордость. Биз быйыл 21-жылды 5700 килограмм менен средним жаттык. А бул буканын мамасы 1 жылда 32780. Вот смотрите,
32.780 фунт сүт берген. Муну бөлөбүз 2,1 килограммга айланат. Bir жылда 11.323 килограмм сүт берген. 11.000. А биз айтып атабыз 5.700 деп. Ушундай букаларды таңдайбыз. Анан могу жерде жир, полезная прибыль деп турат. Мына могу жерде легкое сачеоло деп турат. Могу легкое сачеолду большой цифраны алып койсоңор, музо ачол болгондо, тяжелый ачол болот дагы уй албай начар болот. Могу линейная оценка деп коет, постановка времени, постановка креста, постановка ног деген. Могу ачолу кандай болот, анан вымясы правильный постановка болгонбу, астына аппарат илгенге болобу же өтө төмөн түшүп кеткенби. Ошо данныйдын баарын карап эсептеп туруп, мондай каталог ичинен таңдайбыз, мондай каталогдор келет. Анан ошондон номерлерин жазып жиберебиз, ошол букалардын уругу келет да бизге. Бул жердеги уйлар предраздельное отделение деп коет да. Сухостой. Туганга 2 ай калганда 7 ай стериль болгондо уйларды обязательно бөлүш керек да. Булар туганга 2 ай калганда салбаш керек, потому что ичиндеги музого полностью питание барыш үчүн они должны стоять сухостой. Анан булар деген ушул жерде предраздельный жатат, а мындан кийин кетет, закон азыр дойкага кирип кетти, ошол жерде родилка жаңы тууган уйлар. Булардын рационун дагы отдельно составить этебиз, потому что кислый жанагы силасы, особенно силасы эгерде жакшы заготовка кылбаган болсо аборт кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн буларга чөптү көбүрөөк калат, в основном синас. Комбикормду дагы өтө көп бербеш керек, себеби музо аябай чоң болуп калса, тууганда тяжелый ачол болот да. Ар бир айда список илинет урттарга, анан ошол боюнча жанагы 6,5-7 ай болгон уйлар сүтүн бирме алсабай, сүтүн кыскартат да, анан полностью запуск деп коет, сухостойго жетет. Кыргызча бизде субай деп айтылат ошондо, субай уйларда. Бирок субай дегенде биздики салбаганы, биздики түшүнүк кичине башкача болуп калат да. 2 ай эс алуу деп деле койсок болот да. 2 ай эс алуу. 2 ай эс алып, обязательно тууганга 2 ай калганда обязательно салыш керек да. Ооба. Ичинде музонун өсүшүнө керек да ошол. Бул проблема жасалмалыкта эмес, а бул проблема негизи ветеринарияда да. Эмне үчүн дегенде, например, кунажин биринчи тууттан кийин балким жанагы репродуктивный функциясы туура эмес иштеп калса, биринчи тууттан жанагы последний жакшы алым бала калса, анан жанагы ичиндеги бир проблемалар болуп калса, ошондон кийин ал жасалма урук менен уйдурасаң же бука иштеби, ал проблема бар болсо, ал уже айырмасы жок да, жасалма болобу же бука менен иштейсиңерби, ал проблема уруктук эмес да. Ал общий ветеринарный, общий. Ал проблемалар содержаниядан болот, кормлениядан болот. Вот, ошол моментте анан общий жанагы эпизодический ситуация. Если, например, ушу айылдын ичинде жарым уйлар бруцеллез ооруса, акырын айылдын бүт бара эле бруцеллез болуп өтөт да. Эмне үчүн дегенде үй жакын, бир бадага чыгышат. Бруцеллез, мисалы, бука племенной бука бар да. Жакшы бука, ошого бруцеллезго ине сайылып, башка уйларга бруцеллез оорган уйлар бар да. Ошолорго секирсе уй букага жукпайт да, же кандай болот ошол негизи? Мына, вот өзүңүз мына бир суроо бердиңиз, бирок жанагы мурунку суроого өзүңүз эле мындай деп атасыз да. Түшүнүп. Искусственное осеменениянын ар бир осеменияга сиз жаңы шприц аласыз, жаңы чехол аласыз. Урукту жанагы азоттон аласыз. Анан ошондо, если, например, бука менен салыштырганда риск заражения кичирээк да. Например, айылда эми бадага чыгып атпайбы? Бадага чыгат, анан бир эле буканы кошот, ал бука бүт бада менен иштейт да. И ошондо ошол баданын ичинде 90 уйдун, например, 50 уйдун, 30 уйдун арасында бирөө оор болсо, ошол бука өзү ооруп баштайт, анан бүт баарын оорутат да, туурабы? А искусственное осемененияда ар бир жаңы перчатка, жаңы чехол, мындай да жасалма урукту жасаган үчүн биринчиден бул буканын полностью канын алып текшерет, оорубайбы депчи. Эмне үчүн дегенде ошол эле компаниялар, мыкты компаниялар ошондо бурук жасагандан кийин алар
алар өзүлөрү келесе эмес да ооруган буканын дуругун алыпчы алар текшеришет. Ошол букалар өзүнүн атайын диетасы бар. Алар жанагы репродуктивный функцияны диета алат да, чтобы урук көбүрөөк чыксын депчи. Текшеришет. Анан ошо текшергенден кийин ал бүт бара урук таза, стерильный. Ошон үчүн жасалма уруктан силер ачык айтканда мындай салыштырганда жөн бадага чыгарып туруп бука мештеп туруп ал бир бука бир айда ишетет. Жасалма урук менен салыштырганда жасалма урук жакшыраак да. Ветеринарный жагынан. Вакцинация болгон болсо жугуп кала береби бар бруцеллез же ошо канча пайыз дегенде жугушу мүмкүн? Ну, башка ооруган болсо бруцеллез менен. Кантип алып Мисалы, бука штам 19 айында да букачы, племенный бука да, ал бруцеллез эмес. Уй болсо ооруйт, бирок бука вакцинация алган болот да, жугабы же жукпайбы ошо? Ну, бул мындай да, азыр балким туура эмес болуп калат, бул жанагы рекламага тарап калат да. Биз, например, биз компания Taurusчу, Taurus Genetics, биз Американы иштейбиз да, биз американский компаниянын филиалыбыз биякта. Анан ар бир урук бияка келгенде, партия менен келет, там 8 000, 10 000, 15 000 доза. Ар бир партия келгенде ветеринарный документтер келет да, мен азыр ошо көрсөтүп берем тиги камерачы. Анан ошол урук бияка келгенде биз ветеринарный жанагы кагаздарды алып, анан биздин вет департаментке беребиз. Алар текшеришет, айтат, туура экен депчи. Анан айтат, ошо жибергиле деп. Бирок мен айткан себебим мындай да, ошол эле Америкада, Европада, ну биз ошо Америка менен иштетпайбыз. Америкада бизде азыр колунда болгон оорулар, бруцеллез, трихомоноз, алар практически аякта ал оорулар Америкада уже 30 жылдан бери, 40 жылдан бери жок да. Ну балким туура эмес айтам, 30-40 эмес, бирок бүгүнкү күндө жок. Бирок андан тышкары ар бир букага таблица катары келет да. Например, бука, например, там Jack Knife депчи, анан жазылат Jack Knife текшерилген, там ушундай да, и ошо оорулардын аттары турат, трихомоноз, бруцеллез, там ар кандай оорулар бар да. Анан ошо айтат, данное семя, орусча айтканда, по таким-то болезням не болеет депчи. Анан департамент, ну Америкада департамент коет, Минсельхоз, США Минсельхозу печатьте коет, ошо документтер келет, биз бияка тапшырабыз, ошентип. Ошон үчүн жасалма уруктар, по крайней мере, вот мыкты мамлекеттен келген уруктардан биз эми бияктан эмес, бияктан айта албайм точно. А вообще вот, например, ошол Европадан, Америкадан келген уруктарга алар гарантия бар да. Ооруган келбейт. Биринчиден, экинчиден өзүңүз ойлоп койсоңуз, эми 196 градус криогені муздакта эмне болмок эле. Ну, конечно, теоретически любой вирус может быть заморожен, потом дальше оживет иначе, но резкий, моментальный криогенный заморозка болгондо көп оорулар өлүп калат. Год сколько раз? 2 раза, да? Обработка капает, производится. По хромате. Ага. А на чем он делает? Специальные инструменты есть, да? Мынакей коллегалар өзүңүздөр көргөндөй уйлар баспагандыктан тырмактар өсүп кетет. Аксап баштаганда жаңы эки жерден тырмактарын кесип алып жакшынакай кылып кайра даярдап коюшат да. Бооз уйлар арасында биринчи тутуга барган кунажындар бар. Булар канча айлык бооздор булар? 4 ай бар, 5 ай бар. 4 ай, 5 ай жанагы биринчи тутуга барган кунажындар, а уйлар где-то 7 айлыктар. А тетиги жана предродильный дегенге прям эмчектер уже налиты, ол бүгүн эртең туу турганын алып барат. А калгандары пока бу жерде 7 айлыктар. Биринчи тутуктар,
баары же ар кандай? Уйлар да бар арасында. Бирок булар сал. Бар içinde muzosu var da boz. Полностью boz uylar. Көбүнчөсү швейцтер экен да булар, Жоқ, в основном бұл ферма галс үшін азыр Швейцке барабыз. Канча айлык дедиңиз буларды? 8 ай. 8 айлыкка. 8 ай. Булар уже Тогуз ай. бөлүнгөн, полный Ооба, ургачтар. биякта ургачы. Биякта только ургач. Уже 6 айында букалардан ажыратылып, ургачылар бөлүнүп, анан ушундай чогуу турушат экен да. Айтуш, бир музо. Ошо менен развитиесин көрөбүз да, привеси кандай. Анан витамин сайышат. Мына музолор таразага тартылып, анан кетип баратышат. Ай сайын баары чогулуп турган барат экен да таразага. Ай сайын бар чогуу перевеска деп коюш, бирок ар бир музонун номери кришкасында бирден тартабыз. Аны ошол Анан мындай эле салыштырып көрсөңөр, силер айылда деген букаларды кое бересиңер. Ал буканын мамасы канча литр сүт бергенин эч ким эсептеп кызыккан эмес. Может 3000 литр сүт берди. 3000 болгондо күнүнө 6 килограмм бош ошондой сүт берет да. Естественно, Маурик 11000 литр сүт берген уйдун уругу менен асимилять этсеңер, буканын уругу менен андан туулган музо ургачы болсо, ал таптакыр болбой калдым дегенде 4000 литр сүт берет да бир жылга. Вот ушу основа, сердцевина, селекция деген ушу подбор быка деп коет да. Почему Швейцарияда өндүрүп атабыз? Премиум сырларды жасайлы деп ойлогонбуз последующее. Жанагы перспективада. Ошон үчүн ди галштын ди Швейцария кармап келатабыз. Потом аябай көп сатып алган заявкалар келет. Особенно Швейцария тоолуу райондорго булар крепость конституция намного крепче галштынга караганда. Булардын ширактары дагы бекем, тоолуу жерлерге, таштак жерлерге жүрө берет. И не очень прихотливый кармам. А галштиндер болсо сүттү аябай көп берет. Ушул күндө 45 литр сүт берген уйларыбыз бар. Бирок буларды баягы ходячий молзавод деп коет, постоянно сочный корм болуш керек да, молокогонный. И содержаниеси должно быть как бы на высоком уровне, потому что булардын капыталары нежный, тоого жүрө албайт, стойлуу содержание кылып жарайт. Экөөнү тең 3 мал сайбыз. Теперь дальше, смотрите, осеменение кылабыз, осеменениянын подбор жасайбыз. Могу лёгкость отёлуна карап туруп, отёлу лёгкий болгондорду кунажындарга осеменение кылабыз. А кээ бирөөлөрүнүн болсо продуктивности высокий, вот эти индикаторы хорошие, но отёл тяжеловатый. 8-9 деген цифра чыгат. Аларда болсо уйларга подбор жасайбыз. Ассиминаторго план подбораны утверждать этип жиберебиз. Ар бир индивидуальный келген уйдун өзүнө жараша ошол подбор боюнча анан ассимиление кылат. Кайсы бука менен ассимиление кылыш керек экен. Бир жылда бир план подбора түзөбүз. Теперь смотрите, ассимиление болду. Ассимиление болгондон кийин где-то бир 2 ай өткөндөн кийин ректалит этебиз. Ректалит деген ошо уй ассимилениеден кийин боз болдубу же ичинде музо жокпу, еще баягы холостой деп коет, ошондой этип ректалит этебиз 2,5-3 айдан кийин. Ал ректалит эткенден кийин стельныйларын бөлүп өзүнчө загонго кое беребиз, потому что кормлениясы башкача болот. А стельный болбогондордун ошо причинасын издейбиз. Эмнеге ассимиление болбой атат? Ар бир фермада врач по бесплодию деген бар. Ар бир фермада врач по молодняку деген бар. Алар ар бир уй менен иштейт. Ана азыр экинчи фермада турабыз. Бул фермада жалаң бууру швец уйлар, кыргызча атабыз ки. Вот врач по бесплодию көрүп атасыңар, акыл деген жигит жаңы тууган уйду ректалит этип атат, плюс еще массаж жасап атат. Себеби бир уй по стандарту бир жылда бир музо бериш керек да. А эгерде врач по бесплодию ошону контролдоо иштебесе, анын баары болбойт да. Булар, например, азыр көрдүңбү, бул тигин немесин айтчу.
Биринчиден азыр состояниясы маткасы кандай, киста барбы жокпу, фолликул кандай, ошолордун баарын карайт. Эндометрит бирдеке жокпу текшерет, ошого жараша лечение кылат. А вообще по стандарту 1,5-2 айда бир уй кайра повторный осеменение болуш керек да туугандан кийин. Ошонун баарын ушу врач өзү жасайт да. Ошон үчүн баягы 1 жылда бир уй алып аткан өзү ошол да. Ошон үчүн уй туудубу? Туугандан кийин 1,5-2 айдан кийин ал сөзсүз осеменение болуш керек. Ошондо бир уйдан 1 жылда бир музу аласыңар да. Анан осеменение болуп стелиный болгондон кийин 7 ай болгондон кийин уй сөзсүз запуска кетиш керек да. Кыргызча жана сухостойный период деп коет, уй салбаш керек да. Например, 6 ай болуп стелиность болгондон кийин список беребиз. Кайсы уйлар 6 ай болду стелиность. Аны алып барып буртка илет. Мына ушул күндө 574 уйубуз бар, 574 ушу данный момент. Ар бир уйдун стелинесине карап список илебиз, ушу спискага жараша, эгер ичиндеги музоосу 6 ай болгон болсо, всё. Бир күндө 3 мал сагынын ордуна 2 мал саайт дагы, сүтүн азайтат дагы, анан сухостой деп жиберет. Последний отёлдун астындагы 2 ай сөзсүз музоонун развитиясына кетиш керек да. Ошентип музоону алабыз. Музоону алгандан кийин мына көрүп атасыңар клеткалардан. Музоо туулгандан кийин эле клеткага салынат, чтоб перепутаться болбосун деп. Анан ошол 2 клетканын астына мамасынын кличкасы, номери, анан кайсы күнү туулду ошол цифра жазылат боор менен. А 3 күн 4 күн болгондон кийин ошо энесинин кличкасына атасы кайсы осеменение болду, журнал осеменение бар осеменаторлордо. Ошо менен родословносын белгилейбиз дагы, бирка илебиз. 3 күн 4 күн болгондо музоо туулганына бирка илинет дагы. Ошо биркага туулган күнү кличкасы жазылып, анан ошол боюнча ал компьютерге кирет дагы, атасы, дедушкасы, бабушкасы ошонун баары жазылат да компьютерге. И 3 күн 4 күн болгондон кийин байкасаңар, мына бүгүн көрөсүңөр биздин малдын баарында мүйүз жок. Обезвоженный камолы деп коет. Почему? Международный стандарт боюнча племенной скотто мүйүз болбош керек. Себеби мүйүз деген бул организм алган, уйдун организми алган кальцийдин баары, микро-макроэлементтин баары ошо мүйүзгө чыгып кетет да. А эгерде мүйүздү токтотуп койсоңор өсүшүн, ошол нерсенин баары организмде калат да. Ошон үчүн биз 3-4 күн болгондо ошо клеткада турган кезде эле мазь бар, американский. Ошону да ошол эле фирмадан алабыз, дистрибьюторный. Мына момундай мазь бар, ушундай мазь менен момунтип эле 3 оборот кылып сыйпап койсо 3 күн 4 күн болгон музоолорго бүттү, ошол бойдон мүйүзү өспөй калат музоонун. А бул болсо биринчиден баягы бири-бирин тиги травмировать этпейт мал кичинекей кезинде. Экинчиден продуктивность будет намного выше. Перспективалар кандай болот бизде ушул искусственный осеменение жасалма уруктандыруу өнүгүүсүн айтып жатам да. Өнүгүүсү. Элдер кантип көнөбү ушуга, дагы канча убакыт кетет деген да. Анан жана эле биз кыйналып атпайбызбы? Элдер мисалы жайытка чыгышат да малдарынча. Анан ошол нерселердин баарын кантип бир жөнгө салса болобу дейм да. Мисалы жасалма уруктандырыш үчүн тоюттар жок калат жайкы мезгилдечи. Анан талаага айдап ишет. Ал жерден болсо букалар, ошол жергиликтүү букалар жүргөн болот. Анан мен уруктандырайын дейт, бирок билбейт. Билбейт. Анан мал келет, бооз болуп келет. Бооз болуп калат. Бооз болот. Ошол маселе негизи кандай жолдор менен мындай стратегиялар бар дейм да, ошол көз карашыңыз өзүңүз. Биринчи, бул эми бул эл эмес, бул негизи мамлекет кылыш керек да, бунучу. Мамлекеттик органдарчы, Минсельхоз, ветдепартамент, ошолор өзүнүн негизи өзүнүн функциясы бар да, ар бир мамлекеттин органынын ичинде өзүнүн функциясы бар. Например, Минсельхоздун функциясы это политика. Именно ушул айыл чарбанын ичиндеги политиканы түзүш керек да. Анан түзгөндөн ал кандай түзүлөт? Ал мындай түзүлөт. Алар айтат мындай. Биз Кыргызстандын негизи ушундай мал өстүрүш керек. Например, сүт багытында там Алатаускиден это кыргызский фенотип, кыргызский тип бурый шиска бар деп коет. Значит, биздин негизи, биздин климатка, биздин географический тоолорго бизге бурый швиц жакшы болот депчи. Анан айтыш керек, например, там. Мен оюм болгон боюнча, например, стойловое содержание Галштейн болуш керек, тоолорго айчыр болуш керек.
Анан, например, там ушу, например, там Көл, Нарын, Чүйдүн отоолоруна айшырош керек. Баткен, Жалал-Абад, Ош, ысык, кормовой база кичине биз менен салыштырганда кичине башкача аякка жерсей депчи. Ну, эми ушундай политика түзүш керек, айтыш керек. Например, Казакстанда алар айтат. Биз казахский белоголовыйды кайра бул породаны кайра иштеттиребиз. Ошон үчүн силер гирефорд иштегиле. Эмне үчүн казахский белоголовый ал казахский тип гирефордада анан субсидия берет. Субсидия берген деген ошол порода өнүгүп баштайт. Бул биринчи маселе да, политика боюнча. Экинчи маселе. Негизи бүгүнкү күндө мына бодо малдын ушул малдын сапатын көтөрүш үчүн эки жолу бар да. Биринчи жол ошол Европа менен Америкадан мыкты таза чисто порода, таза породалык, ошо мыкты породалык асыл тукум малды алып келиш биринчи жол да. Малдын өзүн алып келиш. Экинчи бул бирок анын жакшы жери бар, и жаман жери бар да. Жакшы жери бул кыска жол, убакыт боюнча кыска жол. Мисалы малды сатып аласың, алып келесиң. Батыраак кыска жол. Кечиресиң. Бирок бунун экинчи жагы бар да. Мен жана айтпадым, ошол Европада, Америкада бизде болгон оорулар жок. Бизде болгон оорулар жок болгондон кийин ал ошол малдын иммунитети ошол ооруларга жок, туурабы? Мына жөнөкөй эле маселе, себеп например, бир айылда ошол эле биз туугандарыбыздын айылда бруцеллез болот. Ал кезинде биз даже билбей калабыз. Бруцеллез болду, болгон жокпу. Ал ооруп, өзү өтүп эле кетип калды да бүттү. А ошол Европадан, Америкадан асыл тукум алып келгенде алар бруцеллез болгондон кийин кырылат да. Анан сиз ойлоп көрүңүз, ошо Европадан, Америкадан чоң акчага сатып алган малды келип туруп, например, 2 баш сатып алдыңыз, же 5-10 баш сатып алдыңыз. Анын жарымы өлүп калса, банкрот болосуз да, туурабы? Вот, бул анан бул биринчи маселеси, ошо оору боюнча эпизодический ситуация. Экинчи маселе, биздин, например, азыр кыргыздарды Сибирьге алып барып жашатып койсо, биз аякта жашай алабызбы? Жашай албайбыз. Эмне үчүн биз көнгөнбүз ысыкка, этке, туурабы? Анан ошол бул жанагы климатический, географический условияларда высокогорье, давление воздуха, бүт ошол. Жөнөкөй эле Америкадан алып келип, ошол Америкадан келген малды в любом случае бул шок болот да. Шок болгондон кийин ошол удой түшөт. Бирок бул кыска жол да, убакыт менен салыштырганда. Кыска жол, анан бул ушул урукту алып келгенде дагы бир маселеси бар. Ал силер урукту, ушул малды алып келип туруп, анан жөнөкөй эле буканы, биздин буканы коюп койсо, анда алып келиштин кереги эле жок да, туурабы? Анда ошол сиз асыл тукум малды алып келсеңиз, куна жындарды, анан ошолордон кайра искусственный семенение жасалма урук менен иштеп туруп, ошол тукум алсаңыз, таза да, асыл мал тукумду да, асыл тукум малды тукумун алсаң, анда бул иш болгон иш да. Асыл тукум малды, кымбат малды алып келип, анан жөнөкөй бука менен биз кектеп анда орусча айтканда глупость да, кончено. Вот, анда кылбай эле коюш керек. Биринчи жолу. Экинчи жолу буну метод поглотительного скрещения деп коет да. Жөнөкөй эле биздин кыргыз үйдө турган, эчтеке чоң чыгым болуп, акча коротпой малды алып келбейт эми. Жөнөкөй биздин кыргыздын үйдө алып туруп, ошону жасалма урук менен уруктандырып, анан ошонун биринчи тукумун алып, ошону бул жанакы полукровка болот да, туура, биринчи тукумчу. Ал биринчи поколенияден гетерозис болот. Эмне үчүн дегенде, мамасынан да, атасынан да эң жакшы сапаттуу жанакы функцияларын алып туруп, ошонун биринчи поколение болот. Анан ошол биринчи поколениянын кайра уруктанып, ошол эле породадан, ошол эле асыл тукум малдын буканын уругу менен уруктанып, экинчи поколение алган. Ошентип, үчүнчү поколениеда бул
ачык таза асыл тукум ал деп айтса болот. Бирок генетика боюнча 4-чү поколениеде бул уже таза порода болот да. При условии, что биз ар бир осеменияда ош бир эле порода менен иштейбиз да. Ушуну поглотительное скрещивание деп коет да. Путем поглощения одной крови второй депчи. Канча убакыт кетти ошого? 4-чү ойлоп көрсөңүз, например, бүгүнкү күндө жүргөн уйдун азыр осеменение кылсак, осеменение кылабызбы, анан боз болуп, ачык айтканда где-то примерно 3 жыл ар бир поколенияга. Ошентип атып 12 жылда биздин коробузда таза асыл тукум мал болот да. Например, сиз кайсы порода менен иштесеңиз. Бирок бул эми айтып атпайм, бул узун жол, убакыты узун жол, бирок бунун жакшы жери бар, бул менее затратный. То есть сиз Америкадан, Европадан 2,5-3 миң долларга уй сатып аласызбы, ал балким ал өлүп калат. А биякта 7-6-10 долларга урук сатып аласыз. Анан акырын иштейт. Бул мындай акча менен салыштырганда бул биринчиден, экинчиден кыргыз уй болгондон кийин же жанакы биринчи поколение, экинчи поколение ал бияктан туулат да. Ал уже энесинен жанакы иммунитет бар, кыргыздын иммунитети бар. Атасынан жанакы мыкты, сапаттуу эмелер бар да, сүт боюнча, эт боюнча. Бул более надежный, более такой длительный, более надежный вариант да. Көп мал менен иштейт. Көп мал менен. Бирок биякта дагы бир жакшы жери бар да. Например, мол уй, үйдөгү турган уй 5 литр, 10 литр берип атса сүтчү. Анан ушуну жасалма урук менен сүт багытындагы буканын жасалма урук менен уруктансак, ушунун кызы ачканда туулуп анан уй болгондон кийин биринчи поколениеда жакшы буканы туура подбор кылсак, бул 20-30 литр бере алат. Биринчи да. Эмне үчүн? Например, бул даже адам менен салыштырганда эми кровосмешение деген бар да. Ошол Америкада, ошол биздин кыргыздарда, например, кыргыздар орустар менен эми көп деле эмес. Орустар, корейстер менен жана ар кандай улуттар кошулганда, ошолордун балдарын карасаңар, татнакай, бою узун, татнакай, мээси жакшы иштеген. Бул ачык айткандай кан кошулганда негизи жакшы болот да. Эки кан кошулгандачы. Анан ошондо генетиканын бир термини бар, гетерозис деп коет да. Бул эки, например, даже например, эки сетти кошкондо 3-чү сет болуп атпайбы? Дагы ошондой да, эки кан кошулганда бул генетика боюнча бул ар бир ушу кандын жакшы эмелерин алат да. Ошондо биринчи поколение гетерозис, взрыв болот да бул. Анан экинчи поколениеда ошол биринчи поколениенин жанакы эмелерин функциясы закрепляются да. Үчүнчү поколение кайра взрыв болот. Ошондотуп биринчи поколениеда даже жанакы особенно внешний фенотип аябай билип калат да. Жөнөкөй эле биздин кыргыз уйду алып туруп галшти менен уруктансак, ошо уйдун букалары ошол ургачылар дейт, музосу. Если урук жакшы болсо, сапаттуу урук болсо, бул балдары негизи атасына окшош болуш керек да. А если энесине жакшы көп окшошуп калса, анда получается атасынын каны күчтүү эмес да. Он должен быть доминатором. А балдары атасына окшоп болгондо, значит, бул действительно каны күчтүү. Биринчиден, значит, каны күчтүү болгондон кийин ушул биз эмне үчүн ошол буканы таңдап атабыз? Эмне үчүн ал буканын энеси аябай көп сүт берчү, же жанакы среднесуточный привес деп коет да, эттүү болчу да. Ошондо атып биз эмне үчүн ошондой да. Тукум жакшы тукум алабыз депчи. А энесине окшоп калса, жанакы айткандай, значит, атасынын каны күчтүү эмес, значит, ошол эле жанакы чоң апасынын, чоң атасынын мыкты эмелерин функцияларын бере албайт да. Ошондой болот. Ошондо атып бул биринчи
мамлекет боюнча туура направление бериш керек. Экинчиден биз тандаш керекпиз да кандай вариант менен барабыз. Жанагы малды сатып алып келебизби же поглотительский решение кылабызбы. Анан бияктан да эки варианттын дагы бир нерсе бар. Малды алып келгенден кийин бул эми жакшы ушул сапаттуу малдын, асыл тукум малдын кайра деңгээлин түшүрбөй дагы өстүргөнгө бул жакшы подбор болуп туруп, жакшы подбор болуш керек. А подборду өзүңөр кыла албасаңар, буну келип туруп сураш керек да генетиктерденчи. Мына менде момундай порода бар, менин условиям ушундай, мага сүт керекпи же эт керекпи, сүттүн саны керекпи же сапаты керекпи. Эмне үчүн дегенде бул дагы маселе балким балким эмес, бул жакында ушул маселе көтөрүлөт. Азыр бүгүнкү күндө биз сүттүн санын эле санап атпайбызбы? Жакшы мыкты фирмалар ошол эле Куликовский жана торт жасап атпайбы? Алар уже карайт да сүттүн жыры кандай. Например, Кыргызстанда совет убагында жырды карачубуз, майын карачубуз. Ошол Европа, Америкалар белокту карайт, протеин. Ошон үчүн бул деле бул маселени калтырбаш керек, аны карап туруш керек. Эмне үчүн дегенде бир 5-6-10 жылдан кийин бул маселеге барабыз. Точно так же, такие же кормовые столы, көрдүңбү? Этот кафель. Ошол жаңыраак уже пландалып тур, калың эмес дегенде бетончу ичкерээк, удобнораак дейм да. Жок, тигиндей эле. Ошондой эле. Ошондой эле маты көрдүңбү, лежачий, только моуреки эмелер резиновыйлар чуть покачественнее, чем те. Ошондой эле көрдүңбү, могу үстүндө кличка, номер, 20 литр берген бул үй, тетиги 23 литр сүт берген. Все равно видишь, вниз падает, потому что жара ушул күндөрдө. Могу минус деп турбайбы, красный паста. Ошонун баары түшүп кеткен сүт да. А могу астында турбайбы, 2 деп жазылып турбайбы, тетигиреки трафаретте синий. Ошол эки бере турган норма концентраты. Эртең менен 2, түштө 2. Сүтүнө жараша. Все понял. 6 килограмм, да? Да, 6 килограмм. Смотри, тиги 2 килограмм берген 17 литр сүт берет. А бул көрдүңбү? 21 литр сүт берет. Жок, азыр бир высокодойныйды көрдүм. Мында 22 литр сүт берет. Көрдүңбү? 3 килограмм 2,5. Тигинден көбүрөөк. Көбүрөөк чек турушунда, Ооба, сүтүнө жараша. 2,5, 5, 8 килограмм концентрат жеткен да. Вот. Сүтүнө жараша да. Вот 24 килограмм бергени көрдүңбү? 3,5. Тиги да 24 килограмм. Канча сүт берсең, ошого жараша жем беребиз. 6, 8,5 килограмм жеткен да. Вот 24 килограмм сүт берген могу да андан да көбүрөөк. Азыр ошону жепиптүүбү? Жок, бул бир күндө, бир суткада. Бир суткада ошол. Бир суткада мына азыр могу 3 килограммды жейди уже. Эң биринчи, да, 3 килограмм жемди берип, андан кийин кармаразачы келип, могу сенажды таштап кетти да, чөп менен аралашып. Чөп менен сенаж аралашат экен ошондо, э? Ооба. А бул даже чөбү көбүрөөк экен. А мына сенаж аралашкан ушу. Разачык жаш аралаштырбай калам ошон үчүн. 23, 21, ну в среднем 26 литр. А мунун арасында тетигиреки 14 литр бергендер почему? Потому что бул уже ичинде музоосу бар, боозуй. Сүтүн тарта баштайт, анан сухостой деп атпайбы, жана запуск. 2 ай калганда вообще сүт азайыш керек, анан ошол бойдон кетиш керек да, сухостойго. Ошон үчүн 14 литр. Пик кандай болот? Кайсы айга келет? Туугандан кийин 3-4 айда пик лактации деп коет да, самый сүтү көп болгон. Анан осеменение болот, уже стельный болгондон кийин бир 3 ай, 4 ай стельный болгондон кийин анан сүтүн чуть-чуть тарта баштайт. Особенно могу швецте ошо сүтүн көбүрөөк тартат да. Да, здравствуйте. Кандайсың? Мына анан ошо туулган музоолор клеткадан 10 күндөн кийин садик ясли деп коебуз. Мына тоже видеодон көрөсүңөр. Жана кичинекей загондорго 15-14 күндүк музоолор загондорго 5 баштан, 10 баштан болуп бөлүнөт да. Анан алар 1 айга дейин профилакторий деп коет, ошо родильный отделениеде турат. Ар бир музоону өзүнчө телеатница карайт да. Анан качан музоо 1,5 ай, 2 айга кеткен кезде ал музоолорду
чоң тиги телятникке 45ден 50дөн кылып группировать этип бөлөбүз. А ошо кандай бир айдан өтүп кетти, ар бир ай сайын ар бир музоону таразага тартабыз. Ар бир музоону. Вот учет полностью, бир дагы баш мал калып калбайт да биз учетта. Мына могу 2 айлык музоолор ар бир айда могу апрель айыныкы экен. Ар бир айда таразага тартылат. 25-ден баштап 30-на дейин ар бир айда ар бир музоо, ар бир мал, ар бир нетил буну бооз гунажын таразага тартылат. Анан ошол боюнча отчет келет, канча килограмм привес берди ар бирөө өзүнчө. Ошол боюнча баничевочный данный деп коебуз, ар бирөө компьютерге көрдүңөрбү? Ар бир музоо кличка, номер, качан туулду, канча вес компьютерге кирет. Анан ушул компьютер боюнча стандартный өзлөрүнүн данные бар, жанагы баничевочный. Ошол боюнча анан программа өзү чыгарат да, могу музоо жарайт, как племенной по стандарту, бул жарабайт, бул өсүшү начар болуп атат, мунун привеси жок болуп атат деп. Ошонун баары контролируется. Талай. Дата рождениесі қачанғы екен? Көрінбейді? 18.05. 18.05 месяца. Сколько месяцев ему? Месяц ровно, да? Месяц и несколько дней. Вот bir aylık mı? Месяц и 10 дней. Кетилет 70 килограмм. 70. Ошондо бул канча килограмм менен тулпага канча килограмм кошуп атат бир айдын ичинде? Сейчас я скажу, 23 килограмма. Добавила. Нет, родилась 23 килограмма. А сейчас сколько А добавила? добавила 47. Хороший нет. Почти 50 килограмм, да? 1,5 килограмм почти коштон да? Күн сайын 1,5 Да. килограмм бирүү салмак 40 дней, экен. да? Все, пойдем. А жанагы абердиндер 2 килограмм кошкондору барды. 50? 2 күнүнө 2 килограмм. 60 болуп калат ошондо. 60 болуп калат кээ. Тиги бул эми полностью муну койтуп, бул международный стандарт, мировой. Жана развитый странданын баары ушу домиктерде кармайт да. Анан үстүнөн навес кылыш керек. Еще не достроили. Күн тийбегенде болуш керек да. Быйыл Күн жаан. О, быйыл февралда алып келдик. Могу групповойго ушул чоң домик Ошо групповойдун домиги. отдельно болгондо берки классический Ар домик. жакта, тиги ар жакта, видишь? Бирден. Жан жаганда көлөккө болгондо кирип кетишет экен да. Ооба, кирип кетишет дегени көрдүңбү? Азыр сүт берилип атат да? Ооба. Обеденный пойка. Ada. А ты что там, пуля? Айда. Айда. Таня, теперь как будете? Как найдете, кто в какой клетке? А разницы нет. А, Айда. Пуля. Ага, бегать тоже надо. Пуля, айда. На. Айда. Бүгүнкү күндө мына тоюттун баасы өспөдүбү? Азыр бир түктүн баасы 150ден 300 сомго болуп атпайбы? Жыл сайынчы. Тиги будайдын эле, тиги арпанын эле баасы өсүп атат. Анан эми ушул ситуациянын караганда биз эми ачык айтканда кыргыз эсепке келди да, санап баштады. 1 литр сүт алыш үчүн момча тоют керек экен да, ушунча акча керек кетет экен депчи. Ошондо бул негизи ушул
бүгүнкү күндө болуп аткан ситуация акырын түртөт да ушу асыл тукум мал келсин депчи, өссүн деп саны. Эмне үчүн дегенде эсептеп баштатпайбызбы. Биз 3 үй багабызбы, 5 литрден берген же 10 литр берген, же 2 үй багабызбы, 30 литрден берген. Ар бирөөсү. Салыштырганда санатпайбызбы. И Toyota почти бирдей эле экен, эми конечно Toyota кичине көбүрөөк да. Бирок экономически выгодно болуп атпайбы. Ошентип атып, азыр эл түшүнүп баштады. Биз деле, например, карап атпайбыз. Мурун клиенттер жок болчу, мурун биз чоң чарбалар менен иштечүбүз, а бүгүнкү күндө жөнөкөй эле эл чалып туруп атат да, мага 1 лиру керек эле сатабыз, керек эле айтып. И ассимиляторлордун саны өсүп атат. А бул ассимилятордун сандары өскөн бул эмне фактор? Значит, получается, эл түшүнүп баштады. Это жакшы да, эл түшүнүп баштады. Ошол эле Россиядан, Казакстандан асыл тукум алып келип баштады, ошол Европадан асыл тукум алып келип башташты. Бул жакшы негизи, Кыргызстанга бул жакшы алып келсин. Эмне үчүн эле канча көп асыл тукум мал болсо, ошончо жерге нагрузка азыраак болот да. Мына мисалы ошол эле Америкада 50-60 жылдары Конгресс мындай токтом чыгарганда элдин саны көбөйүп атат, бирок жер бир эле жер да. Ал жердин саны өспөйт да. Анан алар айтат, элдин саны өсүп аткандан кийин бул адамга ошол эле, например, будайга, бул культураларга жер керек да. Ошентип токтом чыгарганда малдын сапатын көтөрүп, санын азайтып калат депчи. Эмне үчүн деди, жөнөкөй стандарт бар. Бир уйга, совет убагында бир уйга 1,5 гектар жер керек да, бак үчүн. Бир уйдун 1 жыл бакканы үчүн. Илгери ошентип эсептечү э? О, совет убагында бир уйга, бир балга, бир башка 1 гектар, 1,5 гектар саначу да. Эми ал жердин эмесине каратачы, поливной жер, тигиндеги, например, там ошо Кыргызстанда кээ бир региондар бар, ошол Ысхата, Сокулук 4 укос, 5 укос алышы да, совет убагындачы. Ошол Люцернада. А кээ бир 2 укос алат. Ошон үчүн 1,5 гектар жер, например, сизде 10 үй болсо, 15 гектар жер болуш керек да. Эмне үчүн ошондо сиз багаласыз уюңуздучу. Арпасы дагы. Биз азыр маселени айтып атсак, азыр агрономияга кетип калабыз. Ал севооборот деген бар, тиги бар. Но бирок стандарт бир уйга, бир башка 1,5 гектар жер жазыпчы. Ата-энелер, студенттер, балким окуучулар дагы көрүшү мүмкүн. Анан бизде агрардык тармакта университетибиз бир эле жогорку билим университети бар. Анан ассимилятор, ветеринар, агроном, ушул кесиптер кийин популярдуу болобу, суроо талап, мисалы 5 жылдан кийин же болбосо 10 жылдан кийин канчалык деңгээлде өсөт. Анан кандай кеңеш берет элеңиз ата-энелергечи, мисалы өзлөрүнүн балдарын окутса болобу, Кыргызстанда окуш керекпи же чет өлкөгө чыгып окуп келсе дагы жакшы болобу дегеним. Анан акча табуусу баягы көбүнчөсүн акча кызыктырат, анткени айыл жерге барып ветеринар болгондо аз акча табат деген сыяктуу. Анан кийин ошого суроо талап кандай болот? 90-жылы Совет Союзу бир күндө эле жок болуп калган. Ошол бир күндө бүт жана колхоз совхоздор жоюлган да. Анан ар бир киши азыр бүгүнкү күндө ар бир киши үлүш жана жерлерин алып туруп, өзүнө агроном болуп калган, өзүнө зоотехник болуп калган. Эмне үчүн деле мал менен өзү ар бир иштеп атат. Илими барбы, жокпу? Бул адамдын жаман жагы эмес, бул ситуациянын эмеси да. Бүгүнкү күндө ар бир адам айтпайм, өзүнө агроном болуп калган, зоотехник, главный инженер бүтүп барат депчи. Ошон үчүн мына салыштырып көрсөңөр, бир 2-3% калды чарбалар Кыргызстанда, чоңураак чарбаларчы. Бирок ошол чарбада иштеген кишилердин
мына карап көрсөңөр жаштар аябай аз да, жок. Бүтүп бара эле вот люди преклонного возраста, 40-тан 50-ден ашкандар кишилер да, мыкты зоотехниктер, мыкты агрономдор. А бул эмне үчүн ушундай болуп калган ситуация? Эмне үчүн дегенде 90-жылы, 2000-жылы бүтүп бара эле экономист болобуз да, бүтүп бара эле юрист болобуз деп калганбыз да. Милицияга барабыз, прокуратурага барабыз, сот болобуз, экономист болсок банкка барабыз. А ошол милиция иштейби, банк иштейби, аны иштеткен үчүн эмне керек? Айыл чарба керек. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир 5-10 жылдын ичинде көп деле завод курулбайт. Бизде Кыргызстанда чоң жанакы күчтүү чоң металлургия жок, чоң промышленность жок. Жана мен айтпадымбы, ассимиляторлордун саны өсүп атат депчи. Бул жакшы тенденция да. Значит, получается, эл түшүнүп баштады, эл санап баштады. Айыл чарбаны малды жөн эле бакпай, санап башташтык. Бул жакшы результат деп ойлойм. Бүгүнкү санагандан кийин азыр эл түшүнүп калды. Интернет деген бар, окуп атышат. Любой азыр, например, маломайский безграмотный ветеринар келсе, ошол малдын кожоюну айтат: "Ай, сен кайсы препарат менен коесуң? Мына мен интернетте окуп атам, ал болбогон ишти." Болот атпайбы ошончу? Ошентип атып биз акырын өсөбүз. Мен чын ишенем, бул Кыргызстан өсөт депчи, өнүгөт деп. Эмне үчүн дегенде, биз негизи могу Орто Азияда биринчибиз. Бүт вопростар боюнча IT технологиядан дагы, революциядан дагы бүт беле биринчи болуп атпайбызбы? Ошон үчүн чын жүрөктөн ишенем, Кыргызстан өсөт, өнөт. А бул айыл чарбаны өнүгүү үчүн, өскөн үчүн адистер керек. Ошон үчүн балдарыңарды бергиле. Бул мурун туура эмес бир мышление болчу да, тиги койчунун баласы тигиндей мындай депчи. Бул туура эмес. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө карасаңар, малды баккан кишилер азыр бай. Малды баккан кишилер бай. Азыр ошол эле, например, мен бизде деле ошо фирмабызда бизде клиенттер бар да, мен фамилияларын айтпай эле коем. Бирок биздин чоң клиенттер бүгүнкү күндө ошол эле депутаттар, бывший депутаттар бар көп. Жана чиновниктер бар, которые бүгүнкү күндө түшүнөт да, мен азыр кризис соксо, биз кийим сатып албайбыз. Жакшы жаңы машина алмады, жаңы машина алмаштырбайбыз, жаңы машина албайбыз. А тамак аш күн сайын керек. А тамак аш эмне керек? Айыл чарба керек. Айыл чарбага эмне керек? Адис керек. Адистер керек. Бизге Кыргызстанга жакшы инновационный технологиялар керек. Биз ушул дүйнөнү карап туруп, ушул жакшы жерлерин Кыргызстанга кириш керекпиз. Мына азыр болсо жалаң бычоктор турган загондо отурабыз. Могу сиздер көрүп аткандардын баары 6 айлык, 7 айлык эркек музоолор. Буларды деген ала тургандар аябай көп да, себеби как сказать, жана генетический потенциал аябай высокий. Булардын мамалары 6000-8000 литр сүт берген бир жылына килограмм, 6000-8000 килограмм уйларда ошонун балдары. Анан бул жерден сатып алыш үчүн мындай кылыш керек да, себеби тетиги 1 жашка деле жетпейт. Ошого деле сатып кетишет. Ошон үчүн мына ушундай кезинде келип таңдап, компьютерден баягы продуктивный сигнал дословносын көрүп, анан 30 000 сом предоплата таштап, договор түзүп кетет. Анан 8 ай, 9 ай болгондо, кээ бирөө 10 ай болгондо келип, таразага тартасыңар, 1 килограмм живой массасы 400 сом. Ошондо 400 сомду живой массага көбөйтөсүңөр, канча чыкса ошо менен алып кете бересиңер. Букалардын генетический потенциалы гарантия беребиз да. Хороший. Да. Азыр букалар көп эле да, канча букалар? Көп эле. Айта албайм, көп эле бир. Көп эле да. Чистопородный, чисто шиз, могу Россиядан келген балдары бар, бул жерде бир 40 бука бар. Возраст ар кандай да. Кээ бирөө 5 ай, кээ бирөө 4 ай, кээ бирөө 7 ай, 8 ай деген. Монун арасында уже акча таштап кеткен да 3-4 баш бар. Тандалып койгон. Мына алам десеңиздер, менден такай сурайсыңар, бука таап бер деп. Ургач малды бар, ургач мал сатылбайт. Аны табыш дагы оор, а бирок мына букалар тандап алсаңыздар болот да. Анан өзүңүздүн уйларыңыздарга кошсоңуздар болот. Документи менен таза канды швецтер. Анан труба менен келет. Только вот смотри. Ар бир бачок бир даярканын сүтү да. 5-4 группа бул жерде.
Анан ушул могуреки счетчик менен канча кайсы даярга канча литр сүт сатсаган чыгат, ошо боюнча анан зарплата алышат. Ар бир күнгө сүт учет. Азыр эки даярка. Жок, төртөө. Төртөө Төртөө тең иштеп атат. Анан дойко бүткөндөн кийин аппаратты могу жерге илишет, анан система жумут. Уже 6 ай 7 ай болуп калганбыз олар. Бар полный ургачылар да? Да, улар уже полностью ургачы. Бар туяктары калын болот, галштинердикине караганда, Да. массивныйраак. Ошон үчүн крепкийрээк да. Суу ичкен болсо үйрөнүп алыптыр. Анан байкадыңбы, даже масть. Көрүнүп турат что чистопородный экени, баары окшош. Жана уруктун качествосу да була, сапаты. Вот ушулда. Даже мастьты карайбыз да, буканын өңүн карап туруп таңдайбыз да. Баары тең бир түстүү. Анан булар 1 жашка жеткенде, эгерде килограммы 350 килограммдан жогору болсо, кээде 1 жашта деле ошондой болуп калат, кээде 1 жашка желательно 1 жаш 4 ай болгончо күтөбүз, 370 килограмм болгон кезде веси. Андан төмөн болбойт да, уже 1 жашта 350 килограмм. Осемененияга кетет. Вот именно ошолорду бөлөбүз. Предслучной возраст деп коет, осеменениянын астындагы возраст. Ошо 370-360 килограмм менен бөлүнөт ар бир айда. Моулардын арасынан таразага тартып атканда. Анан аларды уже осеменение кое берет, арасынан күйлөгөндөрүн осеменатора жанагы подбор берген подбор менен осеменение кыла берет. Анан алар осеменениега барып, унажындар өзүнчө группа создавать этебиз туугандан кийин, уйлар кайра өзүнүн ордуна барат. Анан ошо ар ай сайын, бул ай сайын ошол уйларга, мына вот көрдүңөрбү тоже. Ар бир ай сайын, ар бир уй көрдүңөрбү группа, мына 2-нчи группа, 4-нчи группа, мынакей. Ар бир уйду кайсы айда канча литр сүт берди жазылат да. Ар бир уй. Анан арасынан кээ бир уй сүт көтөрүлүш керек. Туугандан кийин 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи айда пик лактация деп коет, жогорку лактационный кривой сүтү көбөйүш керек. Андан осеменение болгондо токтоп калат да, анан акырын сүт азайат. Ошо арасынан сүт азайып калгандарды кадимкидей издейбиз дагы, анан эмнеге ошондой болуп калды деп причинасын карайбыз да. Ар бир уйду өзүнчө. Мына, например, могу жерден көрсөңөр болот. Вот могу акыркы айдыкы. Мына көрдүңөрбү, мурунку айда канча литр сүт берген, анан кийинки айда канча литр сүт берген, ортодо эмне разница болгон, анан кайра көтөрүлгөн жокпу. Ошонун баары могу кызы менен тургандар бул жана уставка. А могу жерге вот байкасаңар, мына номер, кличка, качан туулган, уй кайсы группада турат, качан осеменение болгон, качан ожидаемый отел. Анан могу жерде жазып турат, качан запуска кетириш керек, кайсы айда бул уже салбай калыш керек, музонун развитиесине. Ар бир уйда ошол данный. Ар бир уйда канча сүт берди ошо данный. Вот ушул боюнча анан баягы оценка чыгарат, самом деле племенной эмеспи, ошол боюнча анан баа коюлат. Теперь кроме этого, ушул данныйдын баары компьютерге кирет. Анан компьютерден башка ар бир уйга, это стандарт племенного стада, ондай карточка молдова деген заполнять. Ар бир уйга. Вот көрдүңөрбү, мына кличка, номер, качан туулду, атасы ким, энеси ким. Көрдүңөрбү, анан мына биягында уже вот ар бир айдын сүтү канча бергени. Могу эки жерде вот көрдүңөрбү, мына биринчи отел, экинчи отел, мына үчүнчү отел 6900 килограмм сүт берген да 1 жылда. Анан мына могу жерде качан осеменение болгон, качан туулган, могу жерде жазылып турат, мына телочка туулдубу, бычок туулдубу. Ар бир уйдун ар бир күнүндө контроль. Конечно, на результат болот да. Мына могу уйда 6100 литр сүт берди.
5700 litr süt berdi. Mo фактически саап алган. Mo birinci tuutkun ajында. Көрүңөр 5700 litr. Мына бир деле тууган, экинчи тууту боло элек. Мына атол, атасы, музонун телочкабы пол, бычокпу, номери кличкасы. Ошон үчүн жанагы тукуму жоголбойт да, мына бул ажындын музосу бул туулдугу, анан кийин муну музосу туулганда бул бабушка болуп жазылат да. Могу жерге ошонун баары анан могу данныйлардын баары кетет. И бул аны бир уйда ошого окшогон 500 карточканы тил жерде турат. Ошонун баары ар бир группанын карточкалары да. Бүткүл областтан көрөт бизде, анан фермерлер сурашы мүмкүн, мисалы өзүнүн малына ошол америкалык селекция уругун куям десе, кантип алса болот, кантип сиздерге кайрылып алып кете алат да урукту. Мисалы бир эле урук куям десе, же бир 10 уюна расчет кылып. Уруктун өзүнүн хранениясы менен доставкасынын технологиясы бар. Жана айтпадымбы, урук негизи жасалма урук негизи кантип жасалат. Бул жанагы букадан алгандан кийин шоковый камера, шоковый заморозка кылат, резко заморозка кылат, ошон анан азотко салат. Азот бул сууга окшош жидкостный состояние, разный состояние бар жидкость. Анын температурасы 196 градус минус 196 градус. Биз Америкадан ошол урукту азот менен алып келебиз, и бизде азоттун ичинде турат, сосуд жуар деп коет да. Анын уруктаныш үчүн ошол моментке чейин бул азотту ичине алыш керек да. Ошон үчүн чоң чарбалар, алар ассимиляторлор келишет, сосуд менен биз салып беребиз сосудка. Бир урук керек же эки урук айырмасы жок. Эң негизи сосуд жуар керек. Эми ушундай жөнөкөй мындай тазикке салып алып бара албайсыз. Кээ бирлер келип атышат термоска. Кичинекей термостор бар, металлический автомобиль термоска. Аякка салып, бирок анын гарантиясы жок. Термос өзү кичинекей, азоттун бир эмеси бар, испарение болот да. Анан азая берет. Биз ошон үчүн жума сайын коюп турабыз да, үстүнө текшерип. Ошон үчүн бир доза керекпи, эки доза керекпи? Сосуд жуар менен ичиндеги азот менен чогуу келиш керексиңер, алып кетиш керексиңер. Бирок мен дагы бир сунуш берет элем. Силер кызыктуу, адам кызыгып калса, мага ушул асыл тукум малдын уругу, жасалма уругу керек экен. Силер ошо өзүңөрдүн айлаңарда ошол региондон жакшы, мыкты ассимилятор издегиле. Анан ассимилятор издеп тапкандан кийин ошол ассимилятор менен сүйлөшкүлө. Мен ушундай кызыгып атам. Мага ошо американский селекциянын ушундай породасы керек болуп атат. Жура алабыз депчи. Анан келгеле биз бияктан салып беребиз, 1, 2, 3 доза. Анан ошол ассимилятор менен сүйлөшкүлө. Урук сен сосудуна тура берсин. Ой күйлөп баштаганда мен сага чалам, сен келесиң, уруктап бересиң, мен ошол акчасын төлөп берем. Даже керек болсо ошол хранениясына мен дагы бир үстүнө акча кошуп берем депчи. Бул эң туура жол болот деп ойлойм. Бүткүл облустарга кетип атабы негизи? Кетип атат. Бүгүнкү күндө биз менен иштеген ассимиляторлор 1-2 жолу келип атышат. Таанышып мындай каякта экенин депчи. Бизде мындай прайстар бар. Прайстын ичинде жазылып турат. Бүгүнкү күндө кандай породаларды, кандай букалар бар, баалары бар. Анан ошо прайстарга кезинде телефондон алышат, же мындай алышат. 1-2 күн келишет. Анан 1-2 жолу. Андан кийин уже келбей калышат. Биз кээ бир ассимиляторлор менен иштейбиз. Жанагы өзүнүн тааныштар, таксисттер менен же тааныштар менен жиберет сосудду. Сосуд алабыз, өзүбүз барып азот куябыз, канча керек болсо заявка боюнча урук салып беребиз, ар кандай породаны канча кайсы бука керек болгонун. Анан ошол чалабыз, тааныштар келип, ошол таксисттерге, тааныштар келип алып кетишет. Акчасын салып коет официально. Эмне үчүн биз официалдуу иштейбиз, бүт урукту келгенде растамашка кылабыз, бүт документти жазып беребиз, накладной бүт барган. Жанагы плем карталарды беребиз.
ветеринарлық документтерді береміз. Счет, фактура, НДС, как положено, бәрін береміз, да. сосуд жылары негізі қанша үй қармағандағы керек болады сонда мысалға? Сосудюар негізі арзан емес та. Ең арзандары где-то бір 15-20 мың сомдан башталады еді. Бір 30-40 мың сом болса, ошол жабдуулар маған алып қойса болады? Болады. Анда жеңіл болып қалады екен, өзіле алып кетеді. Да, жеңіл болып қалады. Алса болады да. Алып, если, например, малдар көп болса, малдың саны көп болса, андан сілер жума сайын, бір ай сайын, жума сайын, например, малдың саны бір 20, 30, 50 болса, анда керек болып қалады. Анда уже сосуд алып, ең үшінде енді сілер білбейсің, аласимнаты қайқа алып кетті, сілер малыңарды, ұрғаңды емін алып кетті. Бошой бағалады, анан тиді алып қалады, мұнда алып қалады, анан бәлкім азот түгеніп қалған. Андай да мәселелер болады, азот түгеніп қалады. Үй күйледі, же азот түгеніп қалады, ұрықтың емес активін түшіп қалады да, же өліп қалады ұрық азот түгеніп қалса. Мал көп болса, саны көп болса, анда выгоднее купить сосуд и өзің қырқанып тұрып. Сіздерде бар, алып келесіздер? Бізде бар, Қырғызстанда көбілі. Алып келгендер бар да? Алып келгендер бар, анан Совет уағында қалған бушный сосудтар бар. Ана Қытайдан азыр көп сосудтар келіп атады, алар арзанырақ. Біз алып келеміз, но біз ұрықпенен чоң алып келеміз. Алар сосудтар, чоң сосудтарда 50 литрлік, 47 литрлік, 60 литрлік чоңдықта. Анын басы да арзан емес, қымбат. Негізі жақсы сосудтардың басы 40 мыңдан өтті. Кетті, запись кетті. Анан ушул данныйдын бар обработка кылынат, программага кирилет, анан аягында бир жылда бир жолу монитировочный отчет деп коет. Бул за технический отчет да, именно плем хозяйстволар обязательно жасай турган отчет да. Мунун ичинде полностью порода, породность, канча литр. Анан могу жерде мына карасаңар. Азыр мен көргөзөм силерге. Мына. Вот мына моорекине эле карасаңар, мына уйдун продуктивности. Ар бир үй өзүнчө кирген. Вот продукция карасаңар 6000, 7000 могу жерде 6000ден жогору сүт бергендерди киргизгенбиз да. 8700 деп жүрдү. Көрдүңбү? Жирностьтар да жазылат экен. Ооба, жирность. Определять этебиз да. Мына бул болсо эки порода, бул бир порода, бул коровы рикардиски деп коет да. Эми моунун баары постоянно анализ жүргүзөбүз, жанагы таврул генетиктен алган урукту мына быйыл алдык да, например, энеси 11 000 литр сүт берип турду атпайбы буканын энеси. А 23-жылы биз обязательно бир 18 000 килограмм берген уйду издейбиз, потому что моунун продукциясы көбөйүп атат да, анан мындан да көбөйсүн деп. Мына эми жөн эле мисалы, мына 11 000 литр сүт берген буканын уругу менен осемнение кылдык, бизге 8 000 литр берип атат. Вот түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бука канча жакшы болсо, силердин үйдөгү уюңар жакшы болуп калбайт, ал уй бойдон кала берет. Силердин уйдан түшкөн музо продуктивности намного көбөйөт да. Ошон үчүн план плен подбора. Теперь мунун баарын алыш үчүн кормление, тоютту өзүбүз даярдайбыз. Нуля өзүбүз даярдайбыз. Потому что Мисалы, уйдун код бар, 6000, 7000 деген. Бирок аларга тоют бербесек, ал литрди ала албайбыз. Смотрите, генетический потенциал деп коет. Биз могу букалар менен уйдун генетический потенциалын көтөрдүк да. Что билебиз, ал уй бизге бир жылда минимум 6000 литр сүт берет деп. Анан вот, теперь смотрите. Ар бир айда мондай рацион түзөбүз. Канча килограмм сена, канча килограмм солома, канча килограмм сенаж, силос бериш керек депчи. Муну жөн эле даярдайбыз. Анан ар бир килограмм сүткө 300 грамм комбикорм барыш керек да. Комбикормдун ичинде мондай структура түзөбүз. Канча проценти ичмен болуш керек, канча проценти кукуруза болуш керек, ошого жараша. Ар бир айда баягы күзүндө көбүрөөк болот,
арпасы жана жаңы түшүм алган кезде. Анан могу жазга жуук азайып калган кезде эме улпагы өзгөрөөк болуп калат. Ошого жараша ар бир айда рацион түзөбүз, учуризать этебиз, ушуга жараша кармит этебиз. Анан жана бул видеодон азыр байкайсыңар, уйдун сүтүнө жараша асында канча жем бериш кереги жазылып турбайбы? Ошого жараша эгерде 30 литр сүт берген уй болсо 8-9 килограмм жем бериш керек. Именно жана арпа, улпак кошулган. А эгерде сухостой деп коет, жанагы ичинде баласы бар, запуска кетип аткан болсо, анда бир 15 литр сүт берет, анага 3 килограмм, 5 килограмм жем бериш керек. Вот и могу кормдун ичинде обязательно сочный корм болуш керек. Обязательно. Сочный корм деген молокогонный деген это силоста в основном. Эгерде такыр силос жок болсо, анда айылдагы уйларга морковканын отходун берсе болот, тыкванын отходун берсе болот, ошол да молокогонный корм деп коет да. Эгер племенной уй болуп сүттүн көбүрөөк алыңар келсе. А так генетический потенциал уйдун мүмкүнчүлүгү бар 20 литр сүт бергенге. Эгер корму начар болсо, ал ошол сүттү бере албай калышы мүмкүн да. И параллельно мунун баарына плановый вакцинациялар. Плановый государственный вакцинация, андан барып профилактический вакцинация деп коет. Баягы музоолор оорубасын, ич өтпөсүн, өлбөсүн деп Морико окшогон международный организация бар, МСД деген. Ушулардын профилактический схемасы менен иштейбиз да. Көрдүңөрбү? Ар бир возрастта кайсы вакциналар сайылыш керек. Анан могу ротавек корона деген ачоолдун астында 2 ай мурун салынат. Ошондон түшкөн музоолорго сразу молозиваны бериш керек. 4 саатта 4 литр, 3 литр. Сразу 4 саатка жеткирбей. Музоонун ичи өтпөйт. Это именно диареядан берилген. А могулар болсо жана парагрипп, анан ошого окшогон пятивалентный да. Ну ушу схема менен строго, ушу схема менен иштейбиз. План түзөбүз, ошо вакцинациянын баарын жасалат. Кандай жерге ыраазычылыгымды билдирем. Ысыктын күнүнө карабай ошол кезде аябай ысык болуп аткан болчу. Анан МТФларды кыдыртып, түшүндүрүп, кенен айтып бердим. Эмне кылышты билесиздер? Комментарийлерге кандай жерге рахмат айтып коелу. Мүрөк байкеге дагы рахмат. Билимдүү алыска кетет демекчи. Мүрөк байкеден биз дагы көптөгөн маалыматтарды алабыз деген ишеничтемин. Дагы биздин видеолордо сиздерге маалымат берип, айыл чарба тармагы боюнча анткени айтылбаган дагы көп маалыматтар калды. Андан башка айыл чарбасы өнүксүн, буюрса кошуна айыл ичи биргелешип, мисалы бадага букаларды, жакшы букаларды коюп, жасалма уруктандырсаңыздар, жасалма уруктандырып, жакшы мындай рационалдуу иш жасайлы, эффективдүү иш жасайлы. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Мен болсо коштошом.